Шариар бир китеби. Hazreti Abu Bakr жана Hazreti Умардын өмүр жолу. Түзгөндөр Абдул Хаким Санжар, Сейитбек Идрисев. Бул китепте Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыздын алгачкы улуу сахабаларынын сап башында турушкан Hazreti Abu Bakr менен Hazreti Умардын өмүр таржымалы баяндалган. Шариар же 4 халифа топтому бул жолу 2 том болуп кайрадан басылып назарыңыздарга сунулуп олтурат. Бул китеп ошол топтомдун тыкыр текшерилип, түзөтүүлөр киргизилип, алымча кошумчаланган, толукталган биринчи бөлүгү. Hazreti Abu Bakr жана Hazreti Умар жөнүндө билгиси келген ар бир окурманды бул китеп кайдыгер калтырбайт деп ишенебиз. Китеп кызыккан жалпы окурмандарга арналат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кириш сөз. Адамзат тарыхында өчпөс из калтырган жүздөгөн алп инсандар жөнүндө айтылгандарды угуп, жазылгандарды окуп жүрөбүз. Андай инсандардын ар кимиси ар кандай жааттардагы өзгөчөлүктөрү жана адамзат үчүн кылган кызматтары менен көзгө урунуп, оозго алынып, айрымдары кылымдар бою жоон топ адамды өзүнө магниттей тартып турушу мүмкүн. Ал эми бүт ааламдын мугалими, сүйүктүү пайгамбарыбыздын шакирттери, сахабалар тууралуу сөз кылуу, айрыкча пайгамбар ашыгы, алптардын алпы, көзү тирүүсүндө бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын катарындагы чарыярлар, Hazreti Abu Bakr жана Hazreti Умар жөнүндө сөз кылуу таптакыр башка. Чындыгында биз аларды ислам тарыхындагы улуу инсандар катары гана эмес, жалпы адамзат тарыхында кайталангыс орунга эгедер, балбылдап жанган чолпон жылдыздар сымал бийик мартабалары жана нукура өрнөктүү өмүр жолдору менен кылымдарды өздөрүнө суктантып, мезгил мейкиндик чегинен ашып өтүп, туура жолго чырак болгондор арасындагы нукура улуу инсандар катары билебиз. Албетте, адамзаттын сыймыгы сүйүктүү пайгамбарыбыздын куттуу атмосферасынан укмуштуудай эң мыкты тарбияны алган, ошол алтын доордун периштедей аруу, далай, алп инсандары изгиликтин, адамдык асыл сапаттардын жана ааламга нур чачкан ыйман жолунан кайталангыс өрнөктөрүнө айланышкан эле. Алардын сап башында тура багыттан эч тайбаган 4 халифа Hazreti Abu Bakr, Умар, Осмон жана Али, Аллах Таала аларга ыраазы болсун, туура ары белгилүү. Бул инсандардын улуулугунун сыры болсо, ошол улуу пайгамбарды жакшы көрүп, ага татыктуу шакирт болуп жашай алгандыгында экенин талашсыз чындык. Чарыяр деп аталган пайгамбардын ошол 4 из басарынын алгачкысы болгон Hazreti Abu Bakr, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям опалуу досу. Пайгамбардан кийинки адамдардын эң улугу, тирүү кезинде бейиш менен сүйүнчүлөнгөндөрдүн эң алгачкысы, жараткан эгеси мен ага ыраазымын, ал мага ыраазы бекен деп кайрылган сыймыктуу инсан. Ал дин үчүн баардык кыйынчылыкка сабыр кылуу, ибадаткөйлүк, күнөөдөн алыс болуу, кичпейилдик, такыбалык жана башка баардык жакшы сапаттардын бийик сересине чыга алган сыддык сыпатынын ээси. Адам болуунун ордуна чымчык же дарак болууну каалай тургандай жоопкерчиликтүү сезген. Хижратта пайгамбарыбыздын сапарлаш досу, Сасани мамлекетин жеңип, ислам өлкөсүнүн мамлекеттер арасындагы аброюн көтөргөн, өз доорундагы башаламандыктарды бекем ыйманы жана акылмандыгы менен жеңип, кыраакылыгы менен чечкен, казына толо алтын, күмүштүн ичинде болгонуна карабай, бала чакасына эч нерсе калтырбастан акыретке сапар тарткан Hazreti Умар айткандай, артында каалагандарга кайталоого мүмкүн болбогондой жашоо үлгүсүн калтырган, бир сөз менен айтканда, бүгүнкү күнгө чейин бүткүл момундар даңктап баалаган эң улуу сахаба. Hazreti Умар болсо, пайгамбарыбыздын улуу парасаты, фатаанаты менен байкалып, анын кылган дуасынын укмуштуудай өзгөртүү күчү аркылуу бир кездерде ислам жана мусулмандарга айгышкан душмандыктан бир заматта ыйман жолуна келип, анан пайгамбар тарбиясында өз убакыттын ичинде 4 тарабы төп келише жетилип, адамзат тарыхында алтын тамгалар менен аты жазылган, көзү тирүүсүндө бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бири айланганы эле кандай керемет көрүнүш. Албетте, жалпы үммөт тарабынан бирдей кабыл алынган түшүнүк боюнча Hazreti Abu Bakrдын даражасы 4 халифанын ичинде баарынан жогору турары белгилүү. Деги эле пайгамбарыбыздын дүйнө салгандан кийинки кайчылаш кезеңдерде ислам динибизди кенен таралып, мусулман өлкөсүнүн бакубат сакталып, толук түптөлүү жолуна кылган орошон кызматтары менен ыйман жана инсандык асыл сапаттары жагынан Hazreti Abu Bakrдын кайталангыс улуулугуна баарыбыз таазим этебиз. Ал эми экинчи халифа Hazreti Умардын өмүр таржымалын, ыйман жолунда кылган орошон кызматтарын жана инсандык бийик сапаттарын окуп олтуруп, анын өз алдынча нукура бийиктигине таң калбастан арга жок.
Азирети Умардын өрнөктүү өмүрүнө мусулман катары биз гана эмес, жада калса башка дин, башка маданияттын өкүлдөрү да илгертеден азыркыга чейин таазим этпей тура алышкан эмес. Мурдагыны коюп, кечээ жакында эле бир мисалды айта турган болсок, Адамзат тарыхындагы 100 улуу инсан деген белгилүү китебин жазган америкалык окумуштуу доктор Майкл Харт Азирети Умар жөнүндө, анын тарыхтагы кайталангыс алып инсандыгы тууралуу өз китебинде тамшана сөз кылат. Дүйнөнүн көптөгөн тилдерине которулуп, кайра-кайра басылган ошол китебинде Майкл Харт адамзат тарыхындагы номер 1 эң улуу инсан Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деп баса белгилегенге аргасыз болсо, ошол эле китебинде Азирети Умарды да 100 улуу инсандын бири катары баса белгилеп өтөт. Чындыгында Азирети Умардын куттуу өмүр жолун, ал өскөн караңгы доорду, бутпарастыкты, анан пайгамбарыбыздын чакырыгына келип, ислам нурунун таралышын жана Умар мусулман болгондугу кызыктуу окуяларды, пайгамбарыбызга жан жолдош болуп өткөргөн бактылуу мезгилдерин, пайгамбар таалим аркылуу ээ болгон асыл сыпаттарын, адилеттүүлүгүн, баатырдыгын, жоомарттыгын, айкөлдүгүн, пайгамбарыбыз арка ааламга кеткенден кийин халифа болуп шайланышын, ал доордо жасаган укмуштуудай улуу кайра курууларын, реформаларын, мусулмандар үчүн жасап кеткен зор иштери жана эң акырында душман колунан шейит кетишин 63 жылдык кыска өмүргө сыйдырып, түшүнүүдө акыл алсыздык кыла жаздайт. Ушул айтылгандар тууралуу колуңуздардагы китептен учкай болсо да окуп олтуруп, ары керемет, ары кызыктуу дүйнөгө туш болосуз деген ойдобуз. Дейинкиси учурубуздагы ыйман жолун туу туткан жаштардын пайгамбарыбыз жөнүндө гана эмес, пайгамбар шакирттери Азирети Абу Бакр жана Азирети Умар сыяктуу алып инсандар жөнүндө да кененирээк билип окуп, бул инсандардын асыл сыпаттарын өрнөк алууга муктаждык бар дей алабыз. Кыскасы, Азирети Абу Бакр жана Азирети Умар жөнүндө билгиси келген ар бир окурман бул китеп кайдыгер калтырбайт. Чарияр же 4 халифа топтому бул жолу 2 том болуп кайрадан басылып, назарыңыздарга сунулуп олтурат. Бул ошол топтомдун тыкыр текшерилип, түзөтүүлөр киргизилип, алымча кошумчаланган, толукталган 1-бөлүгү. Шаң кайган таза абада өскөн тоо гүлдөрүнүн эң жыттуусун, эң жагымдуусун терип алып, гүлдесте кылып тартуулаган сыңары, биз дагы алар тууралуу жазылган ишеничтүү булактардан эң пайдалууларын сүзүп алып, жөнөкөй тилге салып, кыска нуска баяндаганга аракет кылдык. Өзгөчө заманыбыздын залкары, аалымы Фетхуллах Гүлендин 30-40 жылдан бери ар кайсы мечиттерде баяндарында, 70тен ашуун китептеринде Азирети Абу Бакр жана Азирети Умар жөнүндө айткан баалуу маалыматтардан кеңири пайдаландык. Китепти даярдалышына салым кошкон баардык досторубузга Аллахка ыраазычылык тилейбиз. Жана китеп жалпы окурман журтуна пайдалуу болушун үмүт кылабыз. Дилазык басма үйү. 1-бөлүм. Азирети Абу Бакр Аллах Таалаандан ыраазы болсун. Мээримдүү ырайымдуу Аллахтын ысымы менен Абу Бакр Сыддык Аллах Таалаандан ыраазы болсун. Дүйнөгө келиши. Эркек уулдары биринин артынан бири токтобой каза болгон Азирети Абу Кухафа менен Азирети Сальманын санаалары санга бөлүнүп жүргөн кездер эле. Азирети Сальма эне айтылуу пил окуясынан 2 жылча өткөндөн соң кайрадан боюна бүтүп, жаны жая албай сүйүнүп, жүрөгү эркек перзенттүү болуу үмүтү менен согуп турган. Атүгүл өзүн кармана албай, эгер эркек төрөсөм баланы Каабага тартуулайм деп жар салып да жиберди. Ай күнү толгон кезде байыркы ибадат жай Каабага келип, мээримдүү жаратканга: "О жараткан эгем, муну өлүмдөн сактай көр, мага тартуулай көр" деп жалбарды. Буга чейин бир канча перзенттеринен ажырап, сай сөөгү сыздап турган жапакечене жаратканга жалбарып жаткан кезде кайдан жайдан: "Эй ырайымдуу жараткандын пендеси, Атык, азат болгон бир перзент боюңа бүттү. Ал Тооратта Сыддык деп да аталган" деген үн угулат. Бул үнду эне да, айлана тегеректегилер да угушту. Эл оозунда айтылып келген Уммул Хайр, жакшылыктын энеси лакабы адамдык сыпатына төп келген Азирети Сальма ошондон көп өтпөй жакшылыктын анык жышааны болгон, жүзүнөн нур төгүлгөн уур перзент төрөйт. Жүрөктүн түпкүрүнөн чыккан тилегине жооп алуунун эң таасын белгиси ушул эмеспи? Ушунча сабылып, күйүп, жанып, жаратканга жалбаруунун натыйжасы сөзсүз түрдө мээримди төгүлүшүнө себеп болуп турат.
Мына ошентип Hazreti Abu Kuhafанын уулу даңкы далайга жеткен Hazreti Abu Bakr белгилүү пил окуясынан 2 жыл 6 айдан кийин хижраттан 50 жыл мурун 573-574 жылдары 3000дей киши жашаган Мекке шаарында жарык дүйнөгө келет. Ушул маалыматтан улам аны пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам 2 жаш кичүү деп болжоого болот. Энеси ага болу Абдул Каба деген ысымды ыйгарган. Ата теги. Hazreti Abu Bakr Арабтардын эң тектүү уруусунан чыккан Курайш уруусунун мыкты кишилеринен болчу. Курайштын 12 же 10 уруунун бири болгон Тайм уулдарынан чыккан Hazreti Abu Bakrдин теги 7-атадан Мурра бин Кааб аркылуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ата тегине кошулат. Атасынын аты Hazreti Осмон бин Амир Абу Кухафа. Анын ата тегин төмөнгүдөй тизмектөөгө болот. Осмон Абу Кухафа, Амир, Амр, Кааб, Саад, Тайм, Мурра, Кааб, Луай бин Галиб ат-Тайми. Атасы Абу Кухафа радиаллаху анху. Hazreti Abu Bakr'ın atası Hazreti Abu Kuhafa'nın enesi Amina bint Abdüllüzza bin Hursan el-Adaviya ile. Enesi Kayla bint Azad bin Riyah bin Abdullah bin Kurt болгондугу тууралуу риваяттарда бар. Hazreti Abu Kuhafa курал жарак, кул кутан сатуу менен шугулданган Абдуллах бин Жудандын бөлөсү болгон. Ал Хижрия 8-жылы 630-жыл Мекке жеңишинде эң кичүү кызы Курайба менен бирге ислам динине кирип, пайгамбарыбызга ант берген. Hazreti Abu Kuhafa ömrünün akırında karılıktan közü körбөй калат. Ал уулу Hazreti Abu Bakr дүйнөдөн өткөндөн кийин да жашагандыктан ага мураскер болгон жана мурастын алтындан бир бөлүгү ага тийген. Бирок бул мурасты неберелерине калтырган. Хижриянын 14-жылы 94-97 жашында Меккеде дүйнөдөн кайткан. Hazreti Abu Kuhafa'nın Hind bint Nukayt bin Bujayr bin Abdüşşams bin Kusay аттуу аялынан Үммү Фаруа, Үммү Амир жана Hazreti Kurayba аттуу кыздары дүйнөгө келген. Энеси Салма бин Сахар радиаллаху анха. Hazreti Abu Bakr'дин энеси Hazreti Салма бин Сахар бин Амир бин Кааб бин Саад бин Тайм бин Мурра ат-Тайима. Ал Меккеде бардык жакшылыктардын энеси деген маанини туюнткан Үммүл Хайр лакабы менен белгилүү болгон. Hazreti Abu Bakr мусулман болгондон кийин көп өтпөй ал да мусулман болгон. Тайжеси Райта бин Сахар бин Амир болуп, Райтанын кызы Үммү Мустах Салма бинт Рухум, атасы Рухум менен биргеликте алгач мусулман болгондордон эле. Ысымы. Hazreti Ümmül Hayr баласы боюндагы кезинде кылган убадасына туруп, жана төрөлгөн наристеге Каабага тартууланган деген маанини билдирген Абдул Каба ысымын ыйгарат. Албетте, бул ысымды атасы Hazreti Abu Kuhafa да жактырат. Анткени Кааба бардык адамдар маани берген, сыйлаган ыйык жай болчу. Ошондой эле пил жылы аны талкалагыс келген Йемендик Абраханын кейиштүү абалы коомчулукка катуу таасир эткен эле. Арине, Кааба жер бетинде Алла Таала үчүн курулган эң алгачкы ибадат жай жана ошол эле кезде Алланы эстеткен ыйык үй эмеспи? Абдул Каба, Абдуллат, Абдуллюзза деген ысымдары менен да аталып келген Hazreti Abu Bakr Хира үңкүрүндөгү сүйүнүчтүн артынан куттуу элчинин саллаллаху алейхи вассалам алдында тавхид келмесин оозангандан тартып Абдуллах, Атык, Абу Bakr ысымдары менен атала баштаган. Ага Абдуллах ысымын пайгамбарыбыз ыйгарган.